Ушу туризм бизде эң негизги локомотив болуш керек. Биздин шарт дүйнө жүзүндө аз эле өлкөлөрдө 4 мезгил бар бизде. Өмүр бою 365 күн саратан болгон ошо Дубайлар ошолор өнүгөт. А бизде 4 сезонду биз ушунчалык пайдалана албайбыз да. Себеп дегенде бул жерде эмне? Тоскоолдуктар көп. Тоскоолдуктар аэропорттон кирдигенден баштап ошол бизге безвизовый кылып, коопсуздукту баарын ордуна коюп, биз ошол туризмди эгер ордуна койгон болсок, биздин мигранттарыбызды эшелондоп жөнөтпөй, мигранттарды эшелондоп кайтарып келгенге мүмкүнчүлүк болот. Алардын баарына жумуш болот. Себеп дегенде биздин миллионго жакын мигранттарыбыз, булар үйрөнүштү, тейлөө, кандай өзүнүн услугасын сатканды, тейлөөнү булар үйрөнүштү. Баардык бүт өлкөлөрдөн. Ошолор келип өзүнүн мекенинде, өзүнүн жеринде. Биз айтабыз, кыргыз меймандос. Акыркы бекиткенин конокко берет. Конокко бекитет. А ошону акчага сатышсын. Услуга ар бир үй өзүнүн үйүн, өзүнүн тоодогу дачасын, башкасын. Туризм, эгер туризмди бизге потокту биз көбөйткөн болсок, мен мындан башка локомотив боло турган, башка киреше келе турган тармактардын эң алдыңкысы деп эсептейт элем. Биз тескерисинче ушул туризм тармагына сиз жакшылап багыт койгон болсоңуз, биздин мигранттарыбыз да кайтып келип өз мекенинде, өз жеринде, өзүнүн үйүндө жашап, өзүнүн үйүндө иш кылмак. Бул туризм аз эч жерде көрбөй атам. Бул туризм өгөлөнүп, ал жака тыгабыз, бул жака тыгабыз, ар жака дайым ушундай болуп тебилип келет. Мен бир жерде отуруп, бир жөнөкөй эле бир бала менен сүйлөшүп отуруп, мынтип айт. Биз конок келсе кайга апарабыз, Супарага деп сөз болуп атты да. Ошол бала айтып атат. Вес Кыргызстанды Супара кылса болот деп. Эмне үчүн болбойт экен? Вес Кыргызстанды. Эмне таш, жыгач, жөнөкөй, этно ушундай багытта өкмөт ушундай программалар, ушундай нерселер менен архитектура бүт бар. Ушул багытта современный этно кылып туруп, ушундай багытта иштесе, туризмди күчөтсөк, эмне үчүн болбойт? Бул багытта эч бир өкмөттүн шымалга чейин бир алдыга иштегенин байкабай келебиз. Алтараш, мен муну азыр жазып алдым. Бул боюнча мына Улукбек Тойчуевич да угуп атат азыр. Биз ушул жаатында азыр мына тиешелүү башка органдар менен өзүнчө мына сиз менен да кеңешебиз. Өзүнчө бир программа иштеп чыгалык. Анткени бул чындыгында мына Швейцария, башка өлкөлөргө барсаңыздар дагы эң кирешелүү тармак да.